Жогорку кеңештин бүгүнкү 11 февралдагы жыйынында күн тартибине болгон эки маселе каралмак. Бирок анын ар кандай маселелери алынып, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин маалыматын укмай болушту. Макул 56, каршы 2, бар 58, катталды 61. Рахмат. Күн тартиби толугу менен кабыл алынды. Ал арада жыйындын жүрүшүндө депутат Үмбеталы Кыдыралиев президент Садыр Жапаровдун атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди жумуштан алганы боюнча маселе көтөрдү. Ал 2006 жылдары Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров Ата журт партиясын түзүп, анын негиздөөчүлөрү болгонун эске салуу менен бул тандем өлкөдөгү экономиканын өнүгүшүндө, чек ара маселелеринин чечилишинде ролу чоң экенин билдирди. Кече түнү урматтуу Садыр Нуркожоевич президентибиз адагы жана чечимден кийин жакшы уктабады да. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев адагы ооруп атат. Адагы кыйналды да кечечи. Мен өкөнөн тең уулумун да, анын өзүм атыман айтып кетким келе атат да, жоопкерчиликти алыпчы. Өкөө тең бирөө всенародно избранный президент Садыр Жапаров. Камчыбек Ташиев кыргыз эл баатыры. Өкөө биригип чек аранын маселени чечти, эч качан чечилген. Экономиканы канча өстүрдү. Мен 6 созда депутат болуп турганда биз 2 миллиарддан ашпачык бюджетибизчи. Азыр расходный часть 10 миллиардка чейин чыгып кетти. То есть бул 5 жылда болуп аткан ушундай көрүнүштөрдө. То есть мамлекет жакшы нуктап атат, өнүгүп атат. Эми жумушта биз деле өзүбүздүн жакындарыбыз менен кээде производственный издержки деп коет да. Андай мындай түшүнбөй калгандар болот. Ошон үчүн мен чакырат элем. Өзүмдүн эки досумду баары жакшы болот. Баарыбыз бир болобуз. Астыга койгон максаттарды жетебиз. Өкөө тең кыргыз элинин патриоту, өкөө тең эл дегенде, журт дегенде ичип аткан суусун, жеп аткан тамагын тыштап чуркап кетет да. Ошон үчүн биз дагы парламент ушул күндөрү бөлүнбөй, жарылбай, бүт баарыбыз ынтымакта бир туруп койсок, мен ишенем, Кыргызстан кубаттуу мамлекет болот. Бүт элибиз, журтубуздун турмушун оңдоп, бардык койгон максаттарга жетебиз депчи. Ал эми атайын кызматтын башчысынын күтүүсүз кызматтан алынуусу эл өкүлдөрү үчүн да күтүүсүз чечим болгонун билдирүүдө. Ал эми айрым депутаттар бул боюнча пикирин билдирүүдөн баш тартышты. Негизгиси өлкөбүздө тынчтык болуш керек да. Эми эки дос сөзлөр чечсин бул маселени. Мен айта албайм. Ортосунда кандай сөздөр болгонун, эмне болгонун, бирок мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Президенттин ошого тиешелүү конституциялык ыйгарым укуктары бар. Бирок эмне негиз болгону мага да белгисиз азыр. Мен азыр комментарий бере албайм. Мамлекетке тынчтык керек, мамлекетке ынтымак керек, мамлекетке биримдик керек, мамлекетти бөлүп жарып бир башкалардан немеси кереги жок. Анан президенттин чечими ал президенттин чечими. Биз ага баары баш ийишибиз керек. Ошол. Биз үчүн чындап келсе, күтүүсүз нерсе болду. Бирок такымда маалымат айта албайм. Бирок эми азыр саясий атаандаштыктын кереги жок деп ойлойм. Бетме-бет отуруп диалог менен бүтөт болуш керек. Бул биздин мамлекет үчүн дагы, мамлекет башчылары үчүн дагы бул негиз нерсе да. Элдер күтүп атат. Пикир айта албайм. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев УКМК төрагалыгына дайындалган күндөн тарта өз жанын аябай, өлкө үчүн ак кызмат өтөө менен бирге коррупция, Крим чөйрө менен аяосуз күрөшүп, мамлекеттин экономикасынын көтөрүлүшүнө салымы эбегейсиз экенин айткан эл өкүлдөрү жашоосуна мындан ары коркунуч жаралышы мүмкүн дейт. Мындан улам анын коопсуздугун коргоо маселесин мамлекет башчы эске алуу зарылдыгын билдиришет. Жакшы жумуштарды аткарды, аны биз билишибиз керек. Себеби криминалдык чөйрө менен, уюшкан кылмыштык топтор менен аяосуз күрөш кылды, өзүнүн мындай тобокелчиликке алып келе турган жагдайлар болду десем дагы туура болот. Себеби эми криминалдык ОПГны буга чейин эч ким мындай салмактуу жумуш алып барбаган. Буну генералга чынында должное
мы должны дать. Вот. Экинчи маселе коррупция менен аябсыз күрөш болду. Эми силовой блокто аябай көп жумуштардан чек ара маселесинде урматтуу президент өзү менен аябай чоң саясий мындай чечим кадамдарга барды. Жакшы эле жумуш аткарды, эч мындай эме жок. Кылмыштуу топту жоюш деген бул өтө чоң Кыргызстанда болуп көрбөгөн иш. Албетте ал кишинин коопсуздугу кандайдыр бир деңгээлде каралыш керек деп эсептейм. Анткени артынан тиш кайрагандар, өч алабыз дегендер абдан көп болушу мүмкүн. Баарыбыз үчүн эле бул абдан күтүүсүз болду. Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы бүгүн өзү ошо мен күтүп атканмын да, ал киши өзү да бир жалпы кыргыз эли ал эми ченеми жок мекенчил киши, элге кайрылуу жасайт го, унчукпай калбайт болуш керек деп күтүп атканбыз. Баары ачык айкын болду, ал киши үчүн дагы күтүүсүз болуптур. Эми албетте мен бул жерде күтүүсүз болду деп эми ал киши да абдан дипломатияны бир чети мындай эл дагы мындай эме болбосун, саясатташып кетпесин деп элди туруктуулукка чакырыптыр. Президенттин тиги буйругун аткарабыз барыбыз депчи. Бул эми баягы шамал болбосо дарактын башы кыймылдабайт. Бир мандем болуп кетти. Чынында бир маселе бар. Мен бул тиги жалпы коомчулукта эми эки дос дейт го. Бул достор менен чогуу жүрүп мына 5-чакырылышта экөөнүн тең абдан ачуулары чукул. Баягы бизде Кыргызда мурдун учунда дейт. Мүмкүн бир кайсы бир мамлекеттик маселеде пикирлер келишпей, бир мындай бир же телефондук же бир мындай жолукканда бир пикир келишпестиктер болуп, анча-мынча таарынычтар болсо, анан кайра эле мындай 2-3 күндө булардын табиятын жакшы билем экөөнүн тең. Мен баягы бирге жүргөн киши катары 5-чакырылышта. Мен ойлойм, булар элдешет. Элдешиш керек. Элдешпесе экөө тең утпайт. Экөө тең утпайт да. Эми бизде мына азыр жанагы бул 5 жылдык аралыкта абдан мамлекеттеги чечилбей турган маселелер чечилди да. Биринчи кезекте ошол коррупция менен күрөшүү, мына крим чөйрөлөр менен күрөшүү боюнча болуп көрбөгөндөй чоң жумуш жасалды. Анан канча душманы, экөөнүн душманы бир. Душманы да бир экөөнүнчү. Ошон үчүн булар эки жарты бир бүтүн деп койгондой, баягы кыргызда сөз бар го. Тиги ансыңарындай булар дагы эки дос бир муштун болуш керек да. Экөө мен ошол ойлоп жатам, булар анча-мынча таарынычтарын жигитче чечишип алат. Эми ачуу үстүндө болушу мүмкүн. Мүмкүн. Анан биз мындай көөртүп, жабыртып, анан парламентте дагы көпүлдөп чыгып, эмнеге алды, эмнеге дебей, биз сабырдуулук менен күтөлү. Кыргыз мамлекети эми телчигип бутка туруп, экономикалык жактан, саясий жактан туруктуулук болуп, эл дагы мына маяналарыбыз көтөрүлөт экен, пенсия пособияларыбыз көтөрүлөт экен деп эл кубанып аткан учурда, бул мындай бүгүн ошо кечеге болуп кеткен тиги окуя баарыбызды эле бир мындай шок абалга салды да, чынындачы. Мен оюмча булар кубактылуу, Кудай перспективасы жакшы болот деп күтүп атабыз да. Биз да бүгүн парламентте кадимкидей эле күн тартибиндеги режим менен мындай алектендик. Анан экинчиден эми Камчыбек Кыдыршаевич бул катардагы эле жөнөкөй кызматкер эмес. Ал киши мамлекеттин ошол бүт Садыр Нуркозоевичтин президенттик убагында жасаган жумуштардын баарын экөө чогуу көтөрдү. Болгондо дагы Камчыбек Кыдыршаевич эң оор учурларда жоопкерчиликти мойнуна алды. Мыногу каралар дүйнөсү менен күрөшүүдөгү, анан могу чек ара маселесин чечүүдө эчтегеден корккон жок. Жоопкерчиликти толук кандуу моюнга алып, коркпостон туруп, ошонун тиги аткарылышына түздөн түз салымы болду да. Муну жалпы кыргыз эли билет, жалпы кыргыз эли көрүп турат. Анан чынында мындай зор эмгек унутулбаш керек эч качан. Анан ошон үчүн президент баатыр берди да. Чынында баатыр, бүгүнкү күнүн баатыры, элдин баатыры болгондо дагы. Мен ошон үчүн бул эмгеги жасаган чоң жумуштары мен оюмча бул унутулбайт. Кудай буйрса, кайра мамлекеттик кызматта элине кызмат кыла турган куракта ал киши. Анан бир кээ бир мындай күчтөр, кээ бир таарынган күчтөр, кээ бир мындай бир ызага баткан күчтөр, жанагы коррупция менен күрөшүүдө анча-мынчасын жана мамлекетке төктүрүп,
баягы тиги байлыктарын четинен жулуп анан мамлекетке алып мыйзамдуу алып келген иштеринин артында таарынычы бар кишилер бир менин оюмча булар эми убактылуу эле кубанып атышы мүмкүн. Чоң бир өзүнчө чырмалышып, чиеленип калган бир баягы каралар дүйнөсүнүн, бул криминалдык дүйнөнүн болгондо дагы эң бир мындай чордонун жок кылды да. Анан эми анын тамырлары бар да. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевичтин коопсуздугу бул эми элге кызмат кылган баатыр, элдин кыргыздын баатыры. Коопсуздугу сөзсүз менин оюмча бул абдан мындай корголуш керек. Камчыбек Кыдыршаевич эми табиятынан бул киши эч качан арыз жазып суранбаган киши. Ал киши менин коопсуздугумду карап бергиле, мага ошондой тиги мамлекеттик тиги коргоо кызматынан киши бергиле деп суранбайт. Анан бул баягы президент өзгөчө коргоого алды эле го. Ал киши өзүнүн жарлыгы менен ошол жарлык күчүндө туруп коргоого алыныш керек. Кыргыз элине кызмат кыла турган баатырлар дайыма коргоодо болуш керек. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16-октябрында УКМКнын төрагасы болуп дайындалган. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.